Ким келбейт тирүүлүктүн базарына, ким көнбөйт көрө каттын азабына, кулпунтуп гүл өмүрдүн багын ачып, кур булар аман эсен жашагыла. 1-октябрь карылар күнү. Алгач мындай майрамды белгилөө 1970-жылы жер калкынын картаюу маселесин изилдеген адистердин оюна келген. Бирок эл аралык статуска бул майрам 1990-жылы гана ээ болгон. 1990-жылдын 14 декабрында буунун Генералдык ассамблеясы өзүнүн резолюциясында 1-октябрь эл аралык карылар күнү деп токтом кылган. Токтомдун максаты карылардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу болгон. Алгач бул датаны Европада, андан соң Америкада, ал эми 1990-жылдын аягында бүт дүйнө белгилей баштаган. 1-октябрь күнү көптөгөн өлкөлөрдө түрдүү фестивалдар, майрамдар, акциялар жүрөт. Мунун баары улгайган адамдардын укуктарын коргоого, аларга көмөк көрсөтүү үчүн жасалат. Айтып коюу керек, жыл сайын бул иш-чарага буу тарабынан белгилүү бир тема белгиленет. Тарыхтын барагындай ача берер, дайыма ыйык сыңар бата берер, билигин асыл жандын балбулдатып, биз үчүн бар болгула ата-энелер. Ата-эне жана сый-урмат. Ата жөлөп турган терек, эне акыл насаат булагы демекчи, бизди бул дүйнөгө алып келген тарбиясынер. Ар бир адам улгаят. Ошондуктан карыларга сый-урмат жасоо ар бир адамдын милдети болуу керек. Карылар көптү көргөн, көсөм адамдар десек жаңылышпайбыз. Кыргызда сөз бар го, ата-энеси бар адам эң бактылуу адам. Ата-энеңди көзү барда сыйлай бил. Ата-эне жаш болсо да баары бир улгаят. Ал гана эмес, биз дагы улгаябыз. Ошондуктан ата-энени сөз менен эмес, иш-аракет, ак эмгек менен сыйлай билүү керек. Карынын батасын алган адам эч качан кор болбойт эмеспи? Андыктан карынын батасын дайыма алгыла. Кары адамдарга ким сый-урмат көрсөтсө, ал сөзсүз кийин кайтат. Карыны сыйласаң абийир табасың деп бекеринен айтылып калбаса керек. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда таалайын издеп тапкан жан болгула, байсалдуу сапар буйруп улуу көчкө, баарыңар аман эсен бар болгула. Улумда уят менен намыс болсо, кыргызым